Бүгін ишенбілік болады. Кечедағы ишенбілік болды. Жанағы ешкім қарабай, ешкім жашабаған жерлерді тазалайбыз да. Бұл деген баяғы адырларды, жолдың бойындағы баяғы жерлерді. Ал жақты тазалабасақ, мындай да, бұл келечек силер жаштардың қолуңарда. Ошон үчүн силер азыр кандай мамиле кылсаңар, биздин айлана чөйрөгө. Ошондо эртең силердин балдарыңар, силердин инилериңер, карындаштарыңар ошондой мамиле кылат. Разаков шаарында көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо иштерин жакшыртуу максатында масштабтуу ишембилик өткөрүлдү. Разаков шаардык мэриясынын кызматкерлери, жаштар борборунун волонтерлору, альтернативдик кызмат өтөгөн балдар, шаардын аймагындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери, шаардын жана айылдын жашоочулары активдүү катышып, өздөрүнүн айланасын тазалап, иретке келтиришүүдө. Ишембиликтин алкагында таштандылар чыгарылып, жашыл аймактар иретке келтирилип, жол жээктери жана коомдук жайлар тазаланууда. Шаарды таза жана жашыл сактоо боюнча иш-чаралар мындан ары да улантылат. Шаар мэриясы бардык жашоочуларды жана уюмдарды тазалыкты сактоого жана шаарыбыздын көрктөндүрүүгө активдүү катышууга чакырат. Ошон үчүн биз ошол боюнча азыр биз урналарды заказ кылдык, трасса боюнча урналарды койдурабыз, таза сакталган деп. Ошол эле учурда бүгүн күндө биз бир баштап берип бир мисал кылып берсек, керектик. Мэрия кызматкерлери баш болот. Март 2025 жылы Разаков шаар мэриясы тарабынан билим берүү тармагы менен биргеликте Разаков Колунду, Разаков Карабулак автожолунда тазалык акциясы жүрүүдө. Жолду жээни тазалоо иштери жүрүүдө. 15 март күнү 2025 жылы Разаков шаар аймагында тазалык ишембилиги болот. Баардыгыңарды активдүү катышууңарды чакырып кетебиз. Жылдын 14 мартында менин шаарыбыздын шараттуу тазалык акциясына биз элек гуманитардык экономикалык колледжинин студенттери өз эркибиз менен катышып келдик. Шаарыбыз таза болсо бул биз өз тазалообуз деген сөз. Биз ошон үчүн шаарыбызды өз эркибиз менен өз калыбыбыз менен тазалап келдик.